Сиздер Мен жана Дүйнө аттуу программаны угуп жатасыздар. Кудай силерди колдосун, кымбаттуу достор. Силер менен кайрадан жолугушканыбызга биз өтө кубанычтуубуз. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч, жазыгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Ыйык китептер жакында Мариям уулу Иса такыба сот катары келет деп айтышат. Бирок анын келерин биз кайдан билебиз? Бул жөнүндө биз программабыздын экинчи бөлүгүндө ой бөлүшөбүз. Жакында жер жүзүнө Алла Тааланын жиберген элчиси Ыйса дүйнөнү соттоо үчүн келерин ыйык китептер айтышат. Бул жөнүндө Кудай бизди алдын ала эскерттиби? Же ал адамдарды билбестикке калтырдыбы? Мына азыр биз сиздерди ушул жөнүндө ой бөлүшүүгө чакырабыз. Техниканын акыркы жаңырыгы менен жабдылган азыркы цивилизация улам жогорулаган ылдамдык менен балекетке жакындап баратат. Көптөгөн илимий жетишкендиктер жана жогорку сапаттагы технологиялар бүгүнкү дүйнөнүн маселелерин чече албайт. Биздин планета согуштардан, табият кырсыктарынан, булгануудан жана тартипсиздиктен жапа чегүүдө. Окумуштуулар баардыгын башкарууга үйрөнүштү. Эң жөнөкөй атомдордон баштап космоско учуучу аппаратка чейин. Бирок адамзатты башкаруунун сырын ача алышкан жок. Турмуштун тескери жактары коркунучтуу ылдамдыкта өсүүдө. Ыйык жазуунун пайгамбарлыгы азыр биз жерде эң кооптуу абалда жашап жатканыбызды көргөзөт. Биз сиздер менен, кымбаттуу достор, ушул пайгамбарлыктын бири болгон Даниил пайгамбардын китебинин экинчи бөлүгүн изилдеп чыкканбыз. Пайгамбарлар алдын ала айткан окуялар жөнүндө күнүгө газеталардан окусак болот. Ушул окуялар аркылуу Кудай ушул дүйнөнүн күчтүүлөрүнө мындай деп айткысы келгенсийт. Бул дүйнөнү оңдоого силерге мүмкүндүк берилген, бирок силер аны жасаган жоксуңар. Убакыт бүтүп баратат. Ооба, шайтандын таасири астында болгон адамзат дүйнөнүн маселелерин чече алган жок. Жана ушул мезгилде Кудайдын планына ылайык Ыйса бул дүйнөгө экинчи ирет жиберилиши керек. Ислам жазуулары деген жазуулар бар. Алардын кээ бирөөлөрүндө Ыйсанын кайрылып келиши жөнүндө айтылат. Мындай жазуулардын бири бул хадистер. Анын автору Аль-Бухари. Ал мындай деп жазган: менин жанымды сактап калган Алланын амири менен Мариям уулу Ыйса жакында адилет сот катары келет. Балким кимдир бирөөнүн минтип сурашы мүмкүн. Анын келерин биз кайдан билебиз? Ыйсанын окуучулары бир жолу ага ушул сыяктуу суроо беришкен. Сенин келишиңдин жана дүйнөнүн акыр заман белгиси кандай болот? Инжил, Матфейдин китеби 24-бабы 3-кире. Бул суроого Ыйса так жооп берген. Ал окуучулардын көңүлүн жакынкы турган даракка буруп мындай деген: анжыр жыгачынан окшоштукту алгыла. Анын бутактары жумшагыраак болгондо жана жалбырактары өнүгүп чыкканда, ошондо убак жакын экендигин билесиңер. Ошондой эле силер мунун ордунан чыга баштаганын көргөнүңөрдө, анын Исанын жакын эшиктин алдында экендигин билесиңер. Инжил, Марктын китеби 13-бабы 28-29 Андан ары улантып, Ыйсанын экинчи жолу келер алдындагы дүйнөдөгү боло турган окуялар жөнүндө айта баштаган. Аларды биз бүгүнкү күндө байкай алабыз. Бул кайсы окуялар? Бүгүнкү күндө биз эң тынчы жок дүйнөдө жашап жатканыбызга макул болуңуз, досум.
баардык тараптан каптап келген проблемалардын алдында адамдар алсыз болуп көрүнүшөт. Ыйса мындай деп айткан: ааламга келчү кырсыздардан коркушуп, адамдар өлө башташат. Көптөгөн эл башчылары толкундануулардын жана тынчсыздандуулардын курмандыгы болуп калышат. Албетте, стресс абалы көбүнчө согуштан же саясий күрөштөн болот. Андан ары Ыйса мындай деп уланткан: ошондой эле согуштар жана согуш кабарлары жөнүндө угасыңар. Анткени элдин үстүнө эл көтөрүлүш чыгарат жана падышалыктын үстүнө падышалык. Инжил Матфейдин китеби 24 бап 6-7 ырлар. Ооба, баардык эле кылымдарда согуш болгон, бирок азыркы учурдагыдай масштабда болгон эмес. Биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштарында өткөн кылымдардагы согуштарга салыштырмалуу эң көп адам өмүрлөрү кыйылган. Согуш бул биздин азыркы турмушубуздун жышааны. Бирок эл аралык мамилелерди жөнгө салуу үчүн зор пландардын болоорун пайгамбарлык таанбайт. Ыйык жазуу бул тынчтык пландардын болоорун алдын ала айтат жана мындайча алдын ала эскертет: баардыгы тынч деп айтышканда капысынан ал өлүмгө дуушар болушат жана алар мындан качып кутула алышпайт. Тынчтык үчүн болгон эл аралык конференцияларды, тынчтык жөнүндөгү декларацияларды эстеп көрөлүчү, бирок алар алсыз. Азыркы күндө кээ бир мамлекеттер согушуп жатышат, ал эми экинчилери согушка даярданып жатышат. Ыйсанын жерге келери жакындап калгандыгынын белгилерин биз бүгүн дагы эмнеден байкай алабыз? Биздин жерибиз коркунучтуу ылдамдыкта булганып жана калкы өтө көбөйүп бара жатат. Биз дем алып жаткан аба күнүгө булганат. Калктын санынын өсүшү азык-түлүк базасы өсүшүнөн ашып түшүп, мына ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө миллиондогон адамдар ачка калууда. Ачарчылык дүйнөлүк проблемага айланып бара жатат. Басып келе жаткан ачарчылык толкунуна алдын ала чара көрүү үчүн миллиондогон тонна будайды бир өлкөдөн экинчи өлкөгө ташып зор күч жумшалууда. Бул шарттарда Ыйсага белгилүү болчу. Жана жерлерде ачкачылык, катуу оорулар жана жер титирөөлөр болот. Инжил Матфейдин китеби 24 бап 7 ыр. Бул жаңылышсыз жышаандардын кеңири таралышы Ыйсанын дүйнөгө экинчи жолу келишин жана акыр замандын болушун жакындап калганын билдирет. Ошондой эле Ыйса жер титирөөлөр жөнүндө акыркы мезгилдин жышааны катары айткан. Акыркы 150 жылдын ичинде бүткүл дүйнөлүк тарыхтага караганда көбүрөөк жер титирөөлөр белгиленген. 1755 жылы болгон зор Лиссабон жер титирөөсүнөн баштап бул табигый кырсыздардын саны улам жогорулоодо. Чындыгында эле, эгерде 15-кылымда 174 катуу жер титирөөлөр болсо, ал эми 19-кылымда анын саны 2119-га жеткен. Ал эми 20-кылым эмнени алып келди? Жер жүзүндө азыр орто эсеп менен алганда жылында 30 000 жер титирөөлөр болот. Акыркы 50 жылдын ичинде болуп көрбөгөндөй 12 жер титирөө болуп, 60 000 адам өмүрүн алып кеткен. Ал эми андан болгон кыйроонун суммасы миллиарддаган долларды түзөт. Мындай кырсыктардын тизмеси уланууда. Кылымдар өтүп, жердин алы кетип, тамты чыккандай көрүнөт. Келгиле достор, социалдык дүйнөдөгү акыркы күндөрдүн жышаандарына карап көрөлү. Социалдык жактан камсыздандыруунун чоң пландарына карабастан жокчулук, жакырчылык өсүүдө. Кээ бирөөлөр жакырланышып, кээ бирөөлөр андан ары баюуда. Апостол Павелдин Тимофейге жиберген экинчи катын окуп көрөлү. 3 бап 1-5 ырларга чейин. Акыркы күндөрдө оор убакыттардын келерин билишиң керек. Себеби адамдар өзүмчүл, акчаны сүйүүчү, менсинген, текебер, зар, тилдүү, ата-энесине баш ийбеген, ыраазы болбогон, ишенимсиз, ырайымсыз болушат. Келишпес, ушакчы, өзүн өзү кармай албаган, катаал, жакшылыкты сүйбөгөн, чыккынчы, бейбаш, кекирейме, Кудайды сүйбөй ыракатты сүйүшөт.
алар такыба болуп көрүнүшөт, бирок такыбаалыктын күчүнөн баш тартышат. Мына ошондойлордон качкын. Пайгамбарлыктын бул сүрөттөөсү бүгүнкү биздин жашообуздун көрүнүшү экендигине макул болосуң го дейм, кымбаттуу досум. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Саламатта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Кийген ата журт, акыйкат сөзүн келип адашып таппай жүргөн чындыгын жараткан сени деген Кудайым. Чындыктын жолу жаныңда, İstesең табасың аны баштатпа. Чындыктын өзү теңир өзү, жан дилиң менен ага, жан дилиң менен ага, жан дилиң менен ага ишенгин. Заманага көз салчы, öçüp barada, tengir özü sağa ömürdün darağına, adillet talabına, suyunun bulağına, belek sona. Ak kalpak kiygen ata jurt, akıйкат сөзүн келип адашып таппай жүргөн чындыгын жараткан сени деген Кудайым. Чындыктын жолу жаныңда, İstesең табасың аны баштатпа. Чындыктын өзү теңир өзү, жан дилиң менен ага, жан дилиң менен ага, жан дилиң менен ага ишенгин. Talabına, suyunun bulağına,
бактың сен теңириңе жол бердиң түбөлүк жагды ойлоо бакыт келди сага шашылып келгин ага кечигип калбагын сен жан досум кечигип калбагын сен жан досум кечигип калбагын сен жан досум Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.